Бардыгызды курчап көз да келди. Айымдар үчүн эң маанилүү маселелердин бири бул кийим текчесин жаңыртуу. Анда эмесе биз силерге стилдүү жана популярдуу классикалык кийимдерди сунуштайбыз. Адалган стиль окуучулар, студенттер жана иштеген айымдарга универсалдуу табылга болуп калмакчы. Алгач эле биринчи образды мектеп окуучуларына арнадык. Бул образ бул студенттерге жана окуучуларга арналган серкештүү кийим болуп эсептелет. Бул негизинен аябай ыңгайлуу жана күнүмдүк турмушта гардеробдо колдонсо болот. Мисалы, бул рубашканы көптөгөн юбка же шым менен кийсе болот. Жана калса дагы көзүндөсү пиджак же бугардан жасалган кожаный курткалар менен кийсе болот. Ар бир кыздын гардеробунда ушундай ак түстө болгон рубашкасын болушун биз сунуштайбыз. Жилеттер илгертен эле саркеш тенденцияларында орундалып калган. 2019-жылыда ал актуалдуулугун жоготпойт, тескерисинче көтөрдү. Суук аба ырайында ал бир гана жылытпастан кийим текчесинде өзгөчө элемент болот. Аны менен бирге мыкты образдарды жаратууга мүмкүнчүлүк жаралат. Андыктан бул трендден баш тартпаңыз. 2019-2020 жылдары бул костюм шымдар супер вариант болуп эсептелинет. Буну күнүмдүк жашоого жана иш-чараларга кийүүгө болот. Учурда буну дизайнерлер ар түрдүү формада чаңырып жатат. Буну классикалык жана спортивдүү түрдө да кийсе болот. Аны лодочка жана ботильондор менен да айкалыштырса болот. Бул ачык түстөгү гүлдөр менен көйнөк универсалдуу кийимдердин катарын толуктайт. Аны жумушка, майрамдык кечелерге кийүүгө сунушталат. Бул көйнөктүн өзгөчөлүгү анын шарфында. Фантазия карап, жаш келиндер жоолук же мойнуна шарф катары да тагып алса болот. Узундугу миди фасонунда болгон үчүн айымдын боюн узартып жана назик көрсөтөт. Классикалык кийимдердин арасында универсалдуу кийимдердин бири. Күн сайын жумушка, окууга барып жана дресс-код талаптарына да универсалдуу образ бул костюм шым. 2019-жылы трендтер өз эрежелерин айтканы менен, бирок абдан модалуу костюмда сиздин стилиңизге туура келип жана гардеробуңузду да камсыздоосу абзел.